Assalamu alaikum замандаштар, бұл Қарақол шаары, ана біздің облыстық администрация. Ошонун алдында мынакей жакшылдандыруу чарбасынын көчөт тигүү иштери башталып жаткан кез. Мына азыркы учурда ордулары казылып, даярданып, мына кол менен казып, колдон сырткары тигинекей техникабыз дагы турат. Мына ушундай биздин көчөттөрүбүздү алып келип берип атышат. Көчөт тигүү иштери кызуу башталып аткан кез. Мынакей достор, бияка өзүңүздөр көргөндөй, мына көк элдерден, голубой тяньшанский элдер отургузулуп атат. Мына баары ушундай упакованный, баары стандарттар менен келген. Анан азыркы учурда ушул Каракол шаарында канча даана көчөт отургузулат, кандай иштер болот, ошолор боюнча ушул жашылдандыруу чарбасынын кызматкерлеринен дагы сураштырып силерге билип берелик достор. Анакей азыр ушул жерде жумуштун жүрүшүнө катышып жаткан жашылдандыруу чарбасынын кызматкерлеринен сурайлык. Assalamu алейкумдар. Assalamu алейкум. Кандайсыздар, Майрамбек ага? Жакшы? Жакшы. Ишиңер илгери болсун, жумуш башталды. Рахмат, Кудай буйрса, көптөн күткөн жаз мезгили дагы келип, буйрса жазгы күжүрмөн жумуштарды ысымылдатып ушул улуу ороз айынын ичинде бүгүн баштап атабыз. Мына буйрса жердин тоңу кетип жакшы болуп калыптыр. Ушул жашылдандыруу Каракол шаарына караштуу жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасы быйыл Каракол шаарынын ичине 5300 чоң көчөт тигүү планын сунуштап, Каракол шаарынын мэри, Каракол шаарынын депутаттары сунушубузду колдоп бекитип берген. Ошол негизде биз ишибизди бүгүн буйрса баштап отурабыз. Ушул баягы көчөт тиккен бул 1000 жылдык сооптуу жумуш дейт. Ушул жумуш баягы берекелүү болсун, шаарыбыз жашыл шаар болсун, таза шаар болсун, келечекте баягы четтен келген коноктор суктанган шаар болсун деген ниетте баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иш баштаган алдындабыз. Чоң рахмат, анда көчөттөрүңөр жакшы өсүп кетсин. Рахмат. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй эле толук маалымат быйыл Каракол шаарында 5000ден ашык чоң көчөттөр, андан сырткары майда көчөттөр менен Кудайым буйрса бир 10.000 көчөткө жакын отургузуу иштери жүрөт. Мына жашылдандыруунун жумушчулары, кызматкерлери дүкүлдөп титип жаткан кез.